күнүңдү кандай баштасаң, таңда кандай тоссоң дейт, күнүңдү ошондой уланат деп айтат. Андыктан келиңиздер күнүбүздү жакшы бир маанайда баштап алалы дейли дагы. Биздин төрүбүз дагы деле бош эмес. Бүгүн өзгөчө конок келген. Албетте ырчы эмес, бич эмес, комузчу эмес, же болбосо дагы актер эмес дейли. Такыр башка нуктагы адам келген, мыкты адам десек болот экен. Аны албетте менин кесиптешим тааныштырат. Албетте, бүгүн бизде мейманда Эне даңкы наамынын ээси Назгүл Мусаева жана уулу Мекен Жумабаев. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсың? Мекен, кош келдиң. Уйку ачылды? Ооба. Кутман таң деп айталы дагы, анан кандай кел алдыңыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы жетип алдык. Кечикпей, убакыт саатында. Анан эне даңкы дегенде эле энелер таңда албетте балдарыңыздарды ойлоп, балдарыңыздардын курсагы менен алек болуп баштайсыздар. Анан бүгүнкү таңыңыз кандай болуп калды? Курсактары тоюп келдиби же уктап атканда келип калдыңыздарбы дегендей? Ооба, бүгүнкү таңда эки балам Хусейин менен Улукбек, анан Израиль 3 балам эртең менен саат 8-де окушат. Аларды мектепке жөнөтүп, анан келип калдык да. Эң сонун, абдан жакшы. Айтсаңыз, эрте турган айымдын бир иши артык деп коет. Сиздин таң канчада башталат адатта? Биздин таң адатта саат 7-де туруп, балдарды мектепке жөнөтүш керек да. 7:30 балдар уже үйдөн 7:15, 7:20 чыгып кетиш керек. Эрте турсаң, балдарды жөнөтүп, андан кийинки жумуштарыбыз улана берет да. Абдан жакшы, эң сонун. Мекен? Сен канчада турасың? Канчада турасың сен? Saat 7'de. 7'de туруп эмне иш кыласың? Yok, школага gidelim de. Мектепке барасың бе? Канчанчы классың? 0. Анан жаңы мектепке барыпсың, түзө турасың. Жаңы мектепке барыпсың, анан жагат абы мектеп? Мектеп жагат абы? Анан мектепте окуучулар кандай экен? Классташтарың кандай экен? Жакшы. Анан канча балаңыз бар? Менин 7 балам бар. 5 уул, 2 кыз. 7-чи кызыбыз жакында бирге чыгат, Кудай буйрса 30-сентябрда. Улуу балам болсо 18-ге чыгып калды. Жакшы. Анан 7 бала болгондо ошондо Баатыр эне турбайсызбы? Ооба, Баатыр энемин, бирок Баатыр эне деген наамды ала элекмин да, документалда ала элекмин. Себеп эмнеде? Негизи 5 баладан кийин алчу эле, 5 боюнча? 5 баладан эне даңкы дегенди алганмын. Баатыр энеге болсо ошо документтерди топтоп, ошо документтерди алгандан кийин анан кийин Баатыр эне деген ат келсе эң мыкты. Анан 7 балаңыздын өзүнүн аттары дагы бир атты койгондо да бир тарых менен коет эмеспи? Кандайдыр бир себептерге такапчы, анан сиздин 7 балаңыздын аттарын айта кетесизби? 7 баламды ооба атына жараша заты деп кыргызда айтып коет го да. Ошондой болуп, ар бир баламдын өзүнчө атын, улуу баламдын атын чоң атасы койгон, Айтмат деп. Айтмат бул Чыңгыз Айтматовдун атынан улам койгон. Ошо кайнатам ыр жазып, Чыңгыз Айтматов менен жолугуп, өзү ошо кыргыз туусу гезитине ыр менен да жазып, ушинтип бир куплет ырын айтып коеюн. Ошо атыңдан айланайын алты тамга, атаңдын айткан сөзүн эске сакта. Кокустан жаза тайып көзүм өтсө, уулуңду Төрөкул деп атын ата деп. Менин балам Айтмат улуу баласынын атын Төрөкул, Төрөкул улуу баласынын атын Чыңгыз коюп, кайра биздин үйдөн Чыңгыз Айтматов Төрөкулович кайра чыгат да, Кудай каалап буйрса. Ошондо Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуздун кайра эле аты сиздердин үй бүлөңүздөрдөн чыгат. Кудай буйрса. Улуу балабыздын. Абдан жакшы. Анан экинчи балаңыз? Экинчи баламдын аты Израиль. Өзгөчө ат. Үчүнчү кызымдын аты Элеонора деген, мен өзүм французскийди бүткөнмүн. Элеонор деген романо германский тилдерден келип чыккан, айкөл жүрөк деген сөздү түшүндүрөт да, ошо изилдеп көрүп Элеонор деп. Андан кийинки балам аты Хусейин Карасаевтай илимпоз болсун, акылдуу болсун деп ошо Хусейин деп койгонбуз. Андан кийинки баламдын аты Улукбек. Кудайдын улуу күнү төрөлгөн, Курман айт күнү төрөлгөн 2008-жылы 27-ноябрда. Андан кийинки баламдын аты Мекен.
Мекен 6-га чыкты, нолевой класска барып атат, 93-чү мектепке. Мындан кийинки кызыбыздын аты Айнуска, аны дагы чоң атасы коюп кеткен, ушундай кыздуу. Айнуска деппи? Кыздуу болсо, улуу азыр келиндеринен кимиси кыз төрөсө атын Айнуска деп коеюн деп, Айнуска деп кыргызда айтат го, сөзүн кыска анан нуска болсун деп, анан Кудайым бизге ошо айдай болгон чырайлуу, анан кыска нуска акылдуу эстүү кыз берди деп, анан Айнуска деп атын койдук да, 7-чи кызыбыздын аты. Анан келиндер дегенде мага мындай ой кетти, абысыңдар көп окшойт. Ооба, биз 5 абысымбыз да. Канчанчысысыз? Мен эң улуусумун. О, Валиде. Абысыңдарды тизеп турбайсызбы? Колдон келишинче. Жакшы экен. Жакшы. Французча окуп кеткен, француз тилин деп атасыз. Мен өзүмдү тааныштырбай калып турмун го. Мен өзүм Нарын областынын Ат башы районунун Ачак айылында айылында туулганмын. 94-жылы мектепти Ойтерскен мектебинен окуп келгем. Мен биринчи мугалимим Жумабай Энтериев. Менин жолдошумдун аты да Жумабай. Анан кийин шаарга келип таанышканда ошо жигитимдин аты да Жумабай болуп калды. Аябай күлүп каткырганбыз. Анан французскийди ошо айылдан окуп, олимпиаданын жеңүүчүсү болуп, бул жакта республиканский олимпиаданын 2-местен алып, 11-чи класстан анан олимпиаданын жеңүүчүсү болуп, ошо ИНФАКка французский тапшырып калдым. Негизи өзүм кичке кезимден баштап эле мен журналист болом, ушундай Байма Сутенова эжекебиз бар го да, так туура айтып сүйлөгөн ушундай журналист болом деп ушинтип ойлочумун да. Бирок французский менен аркалап, француз тилин аркалап, ошентип француз тили мугалими болуп, анан французскийди окуп неме болуп калдым. 98-жылы бизде кыргыз группада окудум, неме болуп, тестирование болуп, ошондо анан биздин группадан мени биздин кафедрадагы мугалимдер мени шайлашып, ошо биздин группадан мени ошо Францияга Гренобль шаарында Стендаль немеде университетке педагогическая стажировка болуп, ал жактан француз тилин, бул жактан окуган француз тилимди дагы өркүндөтүп, француздар менен болуп, ал жакта барып окуп билим алып келдим. Ал жактан ушундай сертификат алып, азыр болсо кички балдар менен үйдөмүн, бирок буга чейин 26-чы гимназияда француз тили болуп иштедим, мугалими болуп. Аэропорт Гансиде француздар бар кезде гид переводчик болуп иштедим. Азыр болсо үйдө балдар менен, балдарды менен үйдө болуп атам да. Абдан жакшы, Назгүл айым. Негизи эле азыркы учурда биздин өлкөдө 7 бала ары турсун, бир баланы тарбиялап өстүрүү аябагандай көптөгөн түйшүктүү, эмгекти талап кылат дегендей. Ал эми сиз 7 балага кандай жетишип жатасыз? Кантип ар бирине өзүнчө бир көңүл буруш керек, ар биринин өзүнчө мүнөзү бар дегендей. Ооба, туура айтасыз. Азыр 7 баланы деп эми Кудайым берди ушу баланычы. Балдарды да Кудайдын белеги деп коет го негизи. Кудай берди, эми ушу 7 баланы мен күнүгө жатарда, эртең менен ушу Кудай балдарга акыл эс берсин, ыйман берсин, ден соолук берсин, жаман адамдарга кошулбасын, Кудай жолунда Кудай деп Кудайдан корккон адамдар болсун, ушулардын сабагы, бирөөсү ооруп калса ушул жөнүндө ойлоносуң. Ушу ар бир баланын жөнүндө ойлонуп, ар бир эне 7 баласы болсо 7 ойлонуп 7 толгонот да. Анан Кудай өзү жардам берип атат, эми багып атабыз, колубуздан келишинче тарбиялап атабыз дегендей. Эң сонун. Мекен, айтсаң атыңды ким койгон? Мекен. Мекен деп папасы койгон атын. Мекен бизге ыр даярдап келген экен. Ооба, эфирден тышкарда айтып аткан, менин атым Мекен, анан Мекен жөнүндө ыр айтып берем деп кана. Мекен өйдө туруп анда ырын айтып берет. Учагы келмеген айдай дегенден эмисем, бүт дүйнөнү кыдысам да таба албайм саатең. Күз аңдан гүл үзөм, буулаңда суу ичем, балдар таттуу сөйлөт, мага алба бейчис. Баракелде. Анан бул ырды ким жаттаткан сизге? Же өзүңүз окуп жаттадыңызбы? Жок, Улук байке үй өткөн, эми алипесте күбө алгам. Мындан Улукбек деген балабыз 1-чи классты бүтүп азыр 2-чи класска барат. Ал ошо ырын жаттап атканда, ага жаттатып атканда, бул өзү да ушинтип жаттап атат. Анан менин атым Мекен го, мен да жаттап алып ушул ырды айтып берейинчи деп ушу Мекен деп ушинтип айтып берет да. Жакшы экен. Эң сонун. Анан кайрадан сизге француз тилине келели. Францияга барып келе барганбыз, бирок кайра Кыргызстанга келе элекпиз. Анан Францияга барганда, мисалы Франциянын билими кандай? Анан ошол учурда сиз окуп жаткандагы билим деңгээли, анан азыркы учурда билим деңгээли кандай деп ойлойсуз?
Францияда негизи билим деңгээли ал жакта өтө жогорку деңгээлде да. Биздин студенттер менен ал жактын студенттери биз барганда ал жакта кечке окуп, кечке аябай жакшы билим алып, билимди чын эле өркүндөтүп, көп нерселерди үйрөнүп, дагы көп нерселерди көрүп, өзүмө көп нерселерди кабыл алдым да, билимди көбөйттүм деп айтсам болот да. Жакшы экен. Анан балдарыңыз кайсыл билимдин ээси болом дейт, кайсыл кесиптин ээси болом дейт? Балдарым эми ар кимиси ар түрдүүчө, бириси доктор болом дейт, бириси мугалим болом дейт, ар кимиси ар түрдүүчө да. Арасында барбы француз тилине кызыккандары? Француз тилине кызыккан Мекенин өзү бонжурлар деп, мен француздар менен көп байланышам да. Площадька барып калганда француздар болуп калса алар менен сүйлөшүп, анан кээде үйгө конокко чакырганда алар келип калганда анан мама бонжурлар келсинчи деп француздар дебей бул мен бонжурду үйрөтүңүзчү, мен бонжурларды жакшы көрөм деп ошентип Мекен айтат да. Merci beaucoup, bonjour деп болот. Абдан жакшы. Жакшы экен. Мынакей ардактуу көрөрмандар, бизде өзгөчө конок дегенче чындап эле өзгөчө конок экен. Жакшы, мыкты, сонун маек куруп берип жатат. Андыктан биздин көгүлтүр экрандан эч кайда алыстабаңыздар. Биз менен биргеликте болуңуздар дейли дагы. Биз Назгүл Мусаева эжекебизге андан ары суроолорубузду узарта беребиз. Мына канча жыл болду үй бүлөлүк жашоону курганыңызга? Үй бүлөлүк жашоону курганга 19 жыл болду. 19 жыл. Анан 19 жылдын ичинде эми албетте казан аяк кагышат дейт. Анан бирок эки адам кайрадан эле табышат дейт. Турмуштун өйдө ылдый болот дейт. Анан сизге кандай болуп жатат жашоо? Негизинен эле таарынышкан учурда кантип жеңип келе жатасыздар? Негизинен 19 жыл бул аз жылдар эмес, көп жыл. Себеп дегенде азыр ажырашуу деген чын-чында эле келгенде көбөйүп кетип калды да, көбөйдү аябаганда. Сиз өзүңүздүн кеп кеңештериңизди кандай деп айтат элеңиз? Өзүңүздүн жашооңуздан жакшы бир маанилүү нерселерден. Эми ошо азыркы жаштарды, жаңы үйлөнгөн жаштарды үйлөнүп алышат, ата энесин кыйнашып эле тойду бир күндө эле той болуш, бир күндө эле. Анан ошону тойду 2 жаш үйлөнгөндөн кийин ошого жашап кетиш, түбөлүктүү болуп, бири-бирин түшүнүп, сүйүшүп, сыйлашып жашап кетиш бул кыйын да, мындай анан мен азыркы жаштарды көрүп алып эле жаңы эле угасың, үйлөнүштү деп, укмуш сонун болушуп, тоюн беришип, үйлөнүшөт да, андан кийин кайра келишпей калды, анан мындай экен, келин андай экен, анан биягы жакпай калды, аягы жакпай калды дешип ажырашып кетишет да. Ушулар жөнүндө ойлонсом аябай жаман. Жээним кейип, жүрөгүм ооруйт да. Анан азыркы жаштардын эми менталитети башкача. Мисалы үчүн биздин убактагы жаштардын менталитети башкача болчу. Азыркылардыкы болсо башкача. Азыркыга ошо ата энелер кызга тарбия берип, балдар иш алса, өзүбүз ата энелер балдарыбыздын бактылуу болушун ойлосок, илгери мурда айтчу эле го, барган жерге, кыз барган жериңе бак айтсын депчи, бир жерге түштүңбү, ошол жердин ырын ырдап, ошол жердин сырын сырдап, ошол жактан сен агарып көгөрүп, ошол жактан бол депчи. Жанагы немеде Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында деле Жамиля сенин жолуң таалай жол, сен андан кам санаба деген сөзү бар го. Ошол сыяктуу болуп, ошо жаштар үйлөндүбү, үйлөнгөндөн кийин ошонун аягына чейин чыгып ошентип жашашса жакшы го. Азыр ажырашуулар көп болуп атат. Ошого аял киши дагы ошо күйөө экөө тең бири-бирин түшүнүп, ушу турмушка туура көз карашы менен карап, алдыны көздөй кетишсе жакшы да. Азыр андай болбой атат да. Абдан жакшы. Жакшы. Анан кечип коюңуз. Бир нерсе сурагым келип кетти да. Негизинен эле менин апам көп айтып калат да, негизинен кыз дейт да, келинди да өзүнүн кызыңдай кабыл алыш керек деп. Ар бир эле кыз бир үйгө үй бүлө болуп барганда эч качан жаман ой менен келбейт. Ошол үй бүлөнүн сөзүн сүйлөйүн, ошол үй бүлөнү алып кетейин деп келет депчи. Анан көбүнчө аны ошол барган кабыл алган үй бүлө эле ошол келинди бузуп коюшу да мүмкүн дейт. Буга көз карашыңыз кандай? Ооба, буга деле көз карашым түз эле. Келин жаман эмес, келген жери жаман деп коет да. Эми бул ар бир нерсеге индивидуально караш керек да. Мүмкүн бир жактан келин жакшы болот дагы, кайра тиги жак кайын тарабы кабыл ала албай калат. Кыз жакшы болуп келип, кой ушул жак ушундай болот. Наоборотунан же болбосо келинибиз мындай экен, кой эми өзүбүз нукка салып тарбиялап алалы, өзүбүз жашынакай кылалы десе, андай да болбой калышы мүмкүн да. Эми бул орто жолдон эки жактан мындай түшүнүктүүлүк менен чечим чыгарыпган учур керек болуш керек да. Назгүл айым, азыркы келиндер же болбосо жаш кыздар, айымдар, жаштар күйөөгө тийгенде биринчи карьера, анан шашпай балалуу болобуз дешет экен. Ал эми сиздерде да мына ушундай тандоо болду беле башында? Мен азыр келбетим бузулат, ага чейин мен карьера кылып алышым керек, анан балалуу болом деген.
ооба, мен да ойлогонмун. 5 жыл университетте окудум, национальный университетти бүттүм. Андан кийин Франциядан окуп келдим. Анан мен ойлогом, ушу мен французский менен ушинтип кетсем деп, жанагы кайра бирок жашоо адамды неметет экен да, жанагындай тагдыр өзү, тагдырга баш ийип жашайбыз да эми. Кудай улам бизге бала бере берди. Анан балдарды Кудай бергенден кийин эми ошону чоңойтуш керек, ошону өстүрүш керек болуп, анан бирок мен французскийди кошо алып жүрөм да азыр ушундай унутпайын деп француздар менен байланышып, бирөөлөргө репетитор болуп, кимге француз тили керек болсо, ошентип репетитор болуп, французча үйрөтүп дегендейчи. Жакшы экен. Анан Назгүл айым, айтсаңыз, французча деп калдыңыз, анан французча бир-эки сөзбү же ырбы айтып берип койбойсузбу? Французча Мекен экөөбүз, Мекен ырдап бересиң да, Frère Jacques деп. Французча Bonjour mes amis деп айтып кетейин. Азыр кимдер французча билгендер, көргөндөр болсо, мүмкүн көрүп аткандар болсо, Bonjour mes amis, comment allez-vous деп айтып кетейин. Болду, Эми анда мен көбүрөөк уккуз келет. папабыз биздики кичинекейлерди Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong деп ырдап берет папабыз. Французчада ушинтип ырдап берет. Мерси. Ушул эле сөздү билет экенсиз. Дing dong, бул эмне деген сөз? Дing Ding dong дегенде. Тың акыркыча. Жакшы экен. Анан биздин дагы убактыбыз соңуна келип бара жатат. Анткени убакыттын эч качан кыйырын же ушун кармап кала албайсың. Сизге эркин микрофон, анан азыркы жаш үй бүлөлөргө жакшы бир кеп кеңешиңизди калтырып кетесизби? Эми азыркы жаш үй бүлөлөргө үйлөнгөндөн кийин жаштар ошо бири-бирин сүйүшүп, сыйлашып, өмүрүнүн акырына чейин ошо бир үй бүлө кичинекей мамлекет бузулбай, бактылуу болуп жашашсын. Бири-бирин негизи түшүнүк болсо, үй бүлөдө түшүнүктүүлүк болсо, бири-бирин түшүнсө, үй бүлө ыдырабайт да, бири-бирин түшүнүп, сыйлап, бири-бирин сүйүп жашаса, анда үй бүлө бекем болот да, башка проблемалар экинчи орунда калат да. Главное, аялы менен күйөөсү экөөнүн ортосундагы мамиле болсо, анан аялы биринчи Кудай деп койгон, анан Кудайдан кийинки күйөө дейт. Негизгиси аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Бул аялдан үй бүлөнүн жакшынакай болуп, орун очок алып, мынтип өркүндөп кетиши аялдан болот да. Эркекти үй бүлөсүн сактап калыш үчүн, ошо үй бүлөсүн сактап калыш үчүн аял киши өзү жакшы жакка кылып, аялдан көп нерсе зависит этет да. Баягы эркекти эр кыла турганда, кара жер кыла турганда аял дейт да. Эгерде үй бүлөм бактылуу болот, мен бактылуу болом десе, анда бул аялдан зависит этет да көбүнчөсү. Эң сонун Назгүл айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мекен, чоң рахмат сага, жакшы окуу, жакшы ийгиликтерди багындыр. Күлүп коебуз, бир аз. Жылмаябыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда үлгүлүү айым, үлгүлүү апа, жана дагы сүйүктүү жар, эне даңкы наамынын ээси Назгүл Мусаева жана уулу Мекен Жумабаев болуп өттү.